Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү эпидемиологиялык жагдай боюнча ыкчам жумуш кеңешме өткөрдү. Ага өлкөнүн бардык облустарынан саламаттыкты сактоонун аймактык мекемелеринин жетекчилери катышты. Республикадагы азыркы күндөгү эпидемиологиялык кырдаал жана аны жакшыртуу, турукташтыруу боюнча зарыл чаралар талкууланды. Медициналык мекемелердин жетекчилери коронавирустун 3 толкунуна даярдыгы, керектүү дары-дармектер жана жеке коргонуучу каражаттар менен канчалык деңгээлде камсыз болушканы жөнүндө маалымат беришти. Жапаров медициналык мекемелерди дары-дармектердин кору менен жетиштүү камсыздоо жана аларга кошумча керебет орундарды уюштуруу милдетин койду. Мамлекет башчысы ошондой эле коронавирус инфекциясын жуктурган учурларды эрте аныктоо боюнча иштерди күчөтүүгө көңүл буруп, тест системалардын кошумча партияларын сатып алуу маселесин тезинен карап чыгуу зарылдыгын баса белгиледи. Кеңешменин жыйынтыгында коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына каршы күрөшүү жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу боюнча конкреттүү сунуштар менен тапшырмалар берилди.